Салам достор, 2022 кирип келген жылыңыздар менен. Менин деген бул эң биринчи видеом болуп атат. Экинчи видеом десем болот. Биринчи видеону кандайдыр бир себептер менен удалить этишке туура келди. Аны азыр дагы айтып берем, шашпай эмне үчүн удалить эткенимди. Бул видео деген биздин через Мексика аркылуу Америкага келүү жөнүндө видео болмокчу. Бул видеодо деген мен эч кимди бул жол менен келиңиздер деп же болбосо ушул жакшы жол деп айтпайм. Бирок ушул моментте азыркы күндө деген 2022 жылы бул Америкага через Мексику келген өтө ошо распространенный жол десем болот. Анткени деген туристский визалар жабылып калды Америкага, башка визалар берилбей калып атат, посольстволордун баары жабык. Ошондуктан Америкага келген адам, келүүнү каалаган адамдар через Мексику келип аткан учур болуп атат. Бул жол деген өтө бул жол деген өтө опасный жол десем болот. То есть мунун өзүнүн дагы техникалары бар, өтө опасный болгон жол. Пограничниктер кармабаса депорт кылышат же болбосо негизи эле Мексика өзү деген криминальный өлкө. Ошондуктан деген Мексика аркылуу өтүү деген криминальный сферада өзү негизи болуш деген дагы бир опасность десем болот. Наркотрафиктер бар, то есть аябай криминальный десем болот. Ар бир жерде атышуулар болот. Ошолорду карабай деген ушул жол аркылуу көптөрү келип атышат. Ошондуктан деген мен бул видеодо деген канчалык опасность бар экенин жана негизи эле Мексика аркылуу өтүү эмне экенин баары эле эл кошо, эл дүрбүсө, башкалар кошо дүрбүт болуп эле баары дүрбүп келип алып, анан кийин жолдо акчасы жок калып, же болбосо кандай дальнейший шагтарын кылаарын билбей, информациясы жок, эч нерсеси жок калган кыргыздар дагы көп бар, жок эмес. Границада калып калган, Мексиканын границасында калып калган. Ошолорго жардам берүү же болбосо жалпы элге кандайдыр бир информация таратыш үчүн эле тартылып аткан бул видео болуп атат. Негизи эле бул интернет тармагында кыргыз тилинде жазылган ушул жөнүндө, ушул темага арналган информация өтө аз. Ошондуктан деген мен подписчиктеримен келген суроолорго жана негизи эле баары эле Мексика аркылуу барса болот экен го, кандай болот экен деп жазышат да. Ошолорго деген кандайдыр бир жол көргөзүп, кылсаңар да болот, кылбасаңар да болот да. Бул орусча айтканда это не хорошо и не плохо да. Бул жаман да эмес, жакшы да эмес, достор. Бул бир гана Америкага келиштин жолу бүттү. Ошону деген мен даана так бүгүн видеолор менен айтып берем. Сиздер өзүңүздөр чечесиздер, бул сизге болобу ушул жөн менен келген, же болбойбу, өзүңүзгө. Ар бир киши өзүнө өзү хозяин, ошондуктан өзү гана чечет. Бирок менин айтып коеюн деген бул жол менен келиш үчүн өтө көп акча кетет. $15,000 өйдө деп коелу. Андан кийин деген сиз жакшы знанияңыз болуш керек, көптөгөн информацияларыңыз болуш керек. Америкада жашаган поручитель же спонсор адамыңыз болуш керек. Аларды жөнүндө дагы кичине айтып кетем мен. Ошолордун баарын топтоп, информацияны топтоп, анан кийин жолго камдансаңыз болот. Ага чейин болсо эч кандай мындай жөн эле эл кошо, эл дүрбүсө баары дүрбүт болуп албаңыздар. Бул деген өтө опасный жол десем болот. Менин деген биринчи видеом чыккан, мен деген оюм боюнча ошол баардык пошагово айтып берип, кандай кылып атыштыр, ушундай жөнүндө информацияларды топтоп, ошол жөнүндө силерге толук видео кылып, 3 бөлүктөгү видео кылып чыгарган оюм бар болчу. Бирок деген ал оюмдан азыр отказ бердим мен. Болгон открытый источниктеги информацияларга сиздерге ссылка коюп коем. Ушул мен видеомдун астында деген описанияда бардык мен окуган видеолорго ссылкалар болот. Бул адамдар өздөрү ушу границадан өтүп, анан өздөрүнүн опытын айтып бере турган адамдар болот. Менин деген биринчи видеомду удалить эткенге туура келди. Ал информацияны деген телеграм группадан алган болчумун. Телеграм группа бар экен ошолордон. Анан негизи орустардын дагы телеграм группасы көп, достор. Андай информацияны мен ар кайсы жерден деле ала алмакмын. Бирок деген ошол кыргызча жазылгандыктан менин каналым азыр деген мен ушул каналды баштаганда деген көп элдер кыргызча жазыңызчы, же элдер орусча түшүнбөйбүз деген адамдарды көрүп аябай таң калдым. Мен негизги өзүм
русскоговорящий сферада өскөм, баары орусча сүйлөгөн жерде өскөм, ошондуктан деген мен кантип адамдар орусча түшүнбөйт деп мындай өзүм да ойлонуп, анан кийин карасам көптөгөн адамдар эле Кыргызстанда жашаган орусча түшүнбөгөндөр бар экен. Ошондуктан окей, анда мен силерге мындай жакшыраак кылайын, орусча эмес, кыргызча. Орусча информация көп тапса болот, бирок кыргызча информация азыраак болгондуктан мен кыргызча сүйлөп, ошол алган информациямды жөн эле сиздерге жакшы жалпак тилде кыргызча түшүндүрүп берейин деген эле оюм бар болчу. Бирок буну деген алар деген жаман туура эмес кабыл алышты. Же информация урдуп алыптырсыз, анан тигинтип алыптырсыз, минтип алыптырсыз. Окей, мен ал информацияларга тийишпейм. Негизи эле айтып коеюн деген нерсем, эмне үчүн мен бул видеону жазып атам. Көптөр да жазыптыр, эже акча үчүн жазып атыптырсыз бул видеону деп. Жок, бул жерде акча дагы эч кандай роль ойнобойт десем, бул үчүн мага эч ким акча төлөбөйт. Мен негизи эле YouTubeга видео чыгарган үчүн эч ким мага акча төлөбөйт. Ошондуктан мен азыр жакшы жашайм. Альхамдулиллах, менде баары бар. Бирок деген достор, мен информация бербесем, кандайдыр бир информация бербесем да, өзүмдүн эле жеке жашоомду, машина алганымды чыгарып, ооба, мен күнүгө машина алганга мүмкүнчүлүгүм бар. Машина алганымды чыгарып, үй алганымды чыгарып, же болбосо жакшы бир телефон алганымды чыгарып, күнүгө эле ошондой информация бере берсем, силерге было бы интересно, да? Айтасыздар да, бир кичине толковый информация берсең болобу депчи. Ошого мен кандайдыр бир информация берердин астында мен көптөгөн ресерчтерди кылам, көптөгөн изилдөөлөрдү кылам, көптөр менен сүйлөшөм, кандай эмне болгон жөнүндө сүйлөшөм, анан кийин гана мындай ар бир айткан сөзүмө, чтобы мен артыман кайра сөз кубаш үчүн ошондой стараться этем. Андан кийин деген понятно, что мен бул видео менен айтып коюш менен эле эч кимге баарына жардам бере албайм. Бул баарына эмес бул жол. Эгер бир 10 кишиге жардам берсем дагы, мен ошолордун мындай таппай жаткан информациясына жол көргөзүп, же ошол мен айткан нерселер аркылуу алар деген өздөрүнө жол таап кетсе, мага бул өтө чоң плюс деп айтайм. Анткени деген мен өзүм Америкага келип аткан учурда дагы менде аябай трудный ситуация болгон. Ошол учурда деген мен орус блогерлерине кайрылып, ошол Америка жөнүндө жазган блогерлерге кайрылсам, алар мага көптөгөн информация берип, ошо менен жардам беришкен. Мен ошолорго аябай ыраазычылыгымды билдирем. Ошондуктан Америкага келгенден кийин дагы мен хотя бы кичине болсо дагы, бир 10 кишиге болсо дагы, 20 кишиге болсо дагы өзүмдүн колдоомду көргөзөйүн, өзүмдүн оюмду айтайын, буякта кандай экенин, аякта отурган киши менен буякта отурган кишинин ою бөлөк. Ошондуктан өзүмдүн оюмду айтайын, кандай эмне болот экенин айтайын деген эле максатта ушул YouTube каналымды жана Instagram каналымды алып барам. Бул үчүн мага жөн эле времям кетет. Мен муну кылбай деле койсом болот. Жөн эле времям кетет. Мага бул үчүн эч ким акча төлөбөйт, эч нерсе кылбайт. Ошондуктан достор, мындай кичине бир нерсе айтардын астында ойлонуш керек да. Бул теманы мен айткандай эле через Мексику десем баары аябай жаман кабыл алышты достор. Бирок мен бул теманы айтайын деп ноябрь айынан бери көптөгөн информацияларды алып жүрөм. Жана башка кыргыздардын телеграм группасынан информация алсам туура эмес, мени түшүнүштүү. Ошондуктан кээ бирде мага дагы комментарий жазып калышат да, эже орусча сөздөрдү кошуп сүйлөйсүз, эмне орусча кыргызча сүйлөгөндү билбейсизби деп. Достор, айтайын дегеним, эгер негизи эле информация алыш үчүн лучше говорить на русском, да, потому что көптөгөн орус блогерлер ой ме деп эле берип коет. Өздөрүнүн информациясын эч качан өздөрүнө катып албайт, сактабайт. Кандай болсо ошондой эле айтат да, хотя бы айтып койсо дагы сен ошону билесиң, хотя бы ушундай болот экенин депчи. Биздинкилер болсо көптөр информацияны катат, бизге эле болсун, башка эч кимге болбосун деген мотив менен жашашат. Ошону мен жаман көрөм. Ошондуктан мен көп орусча сүйлөйм жана орустар менен көбүрөөк общение кылам, из-за того, что орустардан көбүрөөк больше поддержки аласың. Мен деген ушул видеону кылаардын астында деген ноябрдын 11-инде Алексей деген Алекс Руф деген балага жаздым. Ошонун видеолору ошол кезде деген ал эң биринчи ошол өтүп, Мексиканын границасына өтүп, андан кийин ошол видеолорун кылып баштаган. Көптөгөн видеолорун көрсөңүздөр болот, кантип өтсө болот, кандай машина алган, эмне кылган, кантип Санкт-Петербургтан эле келип калган, ошонун бүт барын 40 мүнөттүк видео кылып 5-6 видеосу бар. Азыр дагы ошол темаларды
видеолорду келгенден кийин эмне болуп иштеп атат, кантип иштеп атат, ошол жөнүндө бүт документальный фильм кылып эле чыгарат. Ошонун видеолорун көрсөңүздөр болот. То есть ал баардык эмне канча акча кеткенин, эмне кылганын бүт баарын айтып берет. Мен Алекстен разрешение сурагам. Алекс, мен сенин видеоңду алсам болобу десем, окей деген. Мен ошонун основасында ошол видеолорду кыргызчага котороюн деген, бирок деген азыр андайды кылбайм. Өзүңүздөргө керек болсо информация ошо Алекстин видеолоруна киргиле дагы, көргүлө дагы, информацияңыздарды алгыла. Андан башка дагы экинчи менин айта турган нерсем бул деген бул теманы мен деген 2019-жылы эле айткам. Анда деген мен дагы бир орус блогер менен таанышкам, украинец орус блогер Дима деген. Дима деген ал кезекте аялы менен тоже өтүп келген. Азыркы күнгө чейин USA Украина in USA деген YouTube каналда апарат. Тоже анын видеолору 8 күн мурун чыккан, 9 күн мурун чыккан, ушундай бир жума мурун чыккан актуальный видеолору бар. Ал жерде деген Дима ошо келип аткандардын, өтпөй калгандарын, эмне үчүн өтпөй калгандарын, то есть ошол американский Мексика границасы жөнүндө бүт темаларды алып барат. Конечно, ал орус тилинде. Ошондуктан деген анын дагы видеолорун көрсөңүздөр болот. Мен ушул жерден Диманы көбүрөөк тааныган үчүн Дима жөнүндө кичине айтып кетким келет. Достор, бул жака келгенден кийин эле анан второсортный адам болуп калат экенсиңер, анан это нелегально дагы эмне деген сөздөрдүн баарын жазыптыр мага. Биринчи видеом чыкканда ошол жөнүндө нелегально жөнүндө айтып кетейин дедим. Мен биринчи ссылка в описанияда болот. Аябай деген казак, мне кажется, казашка да, казак адвокатынын видеосун коюп коем. Ошол иммиграция эмне экенин, через Мексику эмне үчүн келишет экенин тоже айтып берген. То есть анын дагы темасы бар Мексика жөнүндө. То есть элдин баары айтып атса, значит, это открытая тема да. Бул реально келе ала турган жолдордун бири, достор. Бул эч качандай эч жака кетип калган эмес. Бул тема всегда эле болгон. Просто азыр более актуальный болуп аткан үчүн эле баары ажиотаж болуп. Дима жөнүндө айтып коеюн дедим эле. Дима деген аялы менен ошол 2019-жылы келген деп эсептейли. Азыркы учурда, если ошол границадан өткөн нелегально болсо, кандайдыр бир преследование, расследованиялар болуп, какие-то проблемы внутри Америки боло турган болсо, Дима деген азыркы учурда американский солдат болуп служит этет, то есть армияда служит этет. Эгер ушунун баары нелегально болсо, Дима солдат боло алмак эмес, то есть американский базага даже аны киргизмек дагы эмес да. Ошону дагы бир оюңуздарга алып коюңуздар. Зайдем в дом, это место, где мы можем парковать наш автомобиль. Там гараж, мы сейчас также туда пойдем. И пойдемте потихонечку в сторону дома. Вот это вот примерно до красного флажка там видно, это все наша территория. Азыркы учурда үй алдыр, көптөгөн өзүнүн дагы роликтери бар, темалары бар. Ошону жана дагы ошо менен эле параллельно ал деген ошо кантип азыркы учурда да кирип аткандардын жөнүндө информация алып, көптөгөн интервьюларды алып, ошол тема жөнүндө сүйлөшөт. Ошо Украинан USA жана деген Алекс, где деньги деген Алекстин каналы бар, где деньги Америка. Ушул эки каналдан деген сиздер көптөгөн информация алсаңыздар болот. Андан башка дагы открытый источниктер. Бул жолду деген мен тапкан жокмун, достор. Бул деген открытая информация. Любой эле YouTubeга кирип, Googleга кирип, политическое убежище через Мексику деп жазса, көптөгөн видеолор, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, баары чыгат. Кээ бир информациялар, конечно, устарелый болуп калышы мүмкүн, то есть мурдараак тартылган информациялар болуп, азыр актуальныйраак эмес болуп калышы мүмкүн. Бирок деген мына бир ай мурун тартылган видео экен. Негизи эң негизгиси болсо бул жакынкы арада тартылган видеолорду караш керек. Жана бардык видеолорду көрүп чыксаңыздар, мына 45 күн детеншнде отуруптур, то есть түрмөдө отуруптур 45 күн. Ошол жөнүндө видео экен, могул деген. Ошолордун баарын алып, за и противтерин баарын көрүп, анан кийин силер видео мындай өзүңөр решать этишиңиз керек, достор. Мынакей политическое убежище мынакей в США да, бул деген ушул кыз өзү иммиграционный адвокат болуп иштейт, то есть өзүнүн дагы видео бар. Ошондуктан это никакое не нарушение правил.
Да, достор, мынакей бул дагы иммиграционный адвокат болуп иштейт, Ая деген казакстандык кыз, мне кажется. Мына даже кантип написать историю, да, кантип история жазыш керек жөнүндө дагы видеолор бар экен, достор. То есть бунун баары открытая информация. Бунун баары иммиграционный адвокаттар кылып аткандан кийин, значит, это никакое не нарушение правил, да. Через Мексику, да, даже 5 совет бар экен, кантип политическое убежище алыш керек жана эмнени айтпаш керек, эмнени айтыш керек, мынакей. Политическое убежище и визы для граждан казахстанцев деп турат, да. То есть ар кандай рода видео бар, достор. Ошондуктан мен просто эле башкаларга дагы урок болуш үчүн кыргызча түрдө кыргызча айтылган эч кандай видео жок экен. Ошондуктан хотя бы кичине болсо дагы силерге жардам берип, каерден эмне иштешиңер керек экенин ошол жөнүндө деген информация берип коеюн дедим. Эми деген кичине кыргызча мен эмне экенин, бул Мексика аркылуу өтүү жана кандай экенин жолдорун кичине болсо да түшүнүп берип айтып коеюн. Андан кийинки информация эгер керек болсо өзүңүз любой жерден таап аласыз. Мен баардык информацияларды описанияга, роликтин описаниясына койдум, каерден алдым, эмне экенин. Бирок кичине болсо дагы информация берип коеюн дедим эле. Азыр эле көптөгөн, например, Facebook группаларга кирсем, башка жактарга кирсем дагы ушундай сыяктуу видеолор, сообщенияларды көп алам. То есть бул жасап аткан киши явно эле Россиядан эмес, бул деген биздин өлкөлөрдөн, Кыргызстанбы, Казакстанбы, билбейм, ишилса кайсы бир Тажикстанбы, ушул бир өлкөлөрдөн жазган адам. Жазышынан эле көрүнүп турат, көптөгөн ката менен жазган. Надпистерди көрүп алып, мен ойлойм да ушул кичине болсо да бир информация берип коеюн депчи. Ошол, достор, биринчи Мексикадан Америкага өтүш үчүн сиз Мексикага келишиңиз керек. Кыргызстандын гражданини болсоңуз, Мексикага виза алышыңыз керек. Анын баарын өзүңүз далилдеп, кандай эмне кылып виза алат экенин өзүңүз билип алыңыз. Мен бул темага эми бүттү киргишпейм, жөн гана айтып коеюн деген, виза алышыңыз керек. Андан кийин Мексикага киргенден кийин өтүү процесс, бордерди өтүү дагы процесси бар. То есть аерден сизди өткөрүшү мүмкүн, өткөрбөшү мүмкүн, ал разворот кылышы мүмкүн, ар кандай ситуациялар болот. Анын баарын ушу мен койгон видеолордон көрсөңүздөр болот. Андан башка дагы видеолор толтура, где разворот кылгандар жөнүндө дагы көптөгөн видеолор толтура. Ошолордун баарын көрүп чыксаңыз, примерный представленияңыз болот, кантип эмне кылып өтүш керек жөнүндө. Андан кийинкиси болсо, сиз өтүп, эми баары жакшы болуп, Мексикага кирип, анан кийин өтүп, машинаңызды таап, машина менен өтүп, анан кийин Американын границасына кирип, политический убежище сурап, политический убежище деген дагы эмне экенин сиздерге айта кетейин. Политический убежище деген бул менин өлкөмдө мага коркунуч бар, менин өлтүрөйүн деп атат деген сөздү айтсаңыз, например, чын эле ошондой коркунуч бар болсо, бул через Мексику келсе болот. Эгер андай коркунуч жок болсо, анда деген через Мексику не стоит ехать, да, потому что сиз ал жерден доказательство кылышыңыз керек. Мени ушинтип өлтүрөйүн деген, ушундай билбейм дагы бир нерселер болгон, видео доказательство, мындай доказательство болуш керек да. Негизи сизге өмүрүңүзгө коркунуч бар деген доказательствоңуз болуш керек. Ошондой доказательство болсо, анан кийин сиз Мексикага через Мексику Америкага кире аласыз. Анан ушунун баарын кейстерди кандай даже алынат экенин, ошол жөнүндө да видеолор көп экен. Достор, баары открытый источникте толтура информация бар. Ошол жактан орусча билсеңиз, барып баарын таап алыңыздар. Андан кийинки нерсе, бул деген эң очень важный нерсе, бул поручитель же болбосо Америкада жашаган бир адам керек обязательно. Америкага Мексика аркылуу кирүү үчүн деген поручитель керек. Ошол поручитель жөнүндө көптөгөн каналдардан, көптөгөн фейсбуктардан мен көп окуп калам, ошондуктан эле айтып атам. Поручитель керек эле, эч кимибиз Америкада жок эле деп эле жолго аттанып чыгып алган, бирок поручительдери жок. Андай адамдарды дагы түшүнөм, конечно. Ошондуктан деген поручительдер табыш үчүн деген эмелер, ар кандай благотворительный фонддор бар, ар кандай благотворительный компаниялар бар, которые поручительдерди жардам берип таап бере турган. Мен ушундай благотворительный компаниялардын бирөөсүн таптым, анын дагы описаниясы. Дагы бир поручитель жөнүндө видео.
Бул видеодо деген мен поручительге американский организациялар бар экен, которые жардам бере ала турган именно поручительдер менен да. Анан сайтына кирип көрсөм бул баары англисче экен, конечно, бирок asylum деп турат, political asylum, religion or whatever. Ушул сайттарга кирип дагы ушул жактан дагы өзүңүздөргө поручитель же болбосо спонсор тапсаңыздар болот. Бул сайтка дагы мен деген ссылканы деген өзүмдүн YouTube каналымдын астына коюп коем. Ссылкада болот, кааласаңыздар ошол жактан баарын алып окуп алыңыздар. Жана Алекстин бүгүн эле сообщениясын көрдүм, ошол Инстаграмга чыгарып коюптур, эгер поручитель керек болсо мен тапканга жардам берем деп, ошо Алекс Руф чыгарыптыр. Ошо Алекс Руфтан дагы сурап билсеңиздер болот, может быть ал дагы жардам берет. Анткени өзү өткөн киши эч кандай информацияны катпайт, сактабайт, болгондой айтып эле өтүп аткан элдерге жардам дагы берет десем болот. Ошондуктан анын дагы скриншот кылып коюп койдум ушул жерге. Бүгүн Инстаграмына чыгып калыптыр, ошол жөнүндө дагы поручитель керек, то есть поручитель деген ким деген видео дагы менин ссылкамда болмокчу. Поручитель деген бул Америкада жашаган адам, же грин картасы бар, же болбосо гражданин Америки, же болбосо жөн эле жашаган адам. То есть ал жөнүндө дагы көптөгөн информациялар бар экен. Кто такой поручитель деп эле жазсаңыздар YouTube'га толтура информация чыгат, ошол жактан өзүңүз таап билип алыңыз. Эгер андай поручителиңиз жок болсо, ушул жерге дагы бир ссылка койдум. Бул деген благотворительный организациялар экен, которые поручительдерди таап бергенге жардам бере турган организациялар экен. Ошол жактан дагы көрүп алсаңыздар болот. Андан кийинкиси болсо, достор, морально готовый болушуңуздар керек. Бул путь баарына эмес. Мен эч качан бул путь менен келип алыңыздар же кандайдыр бир шагтарды предпринимать этиңиздер деп эч кимди чакырбайм. Бул өтө сложный путь. Буга аябай даярланыш керек, көптөгөн информацияларды алыш керек. Информация күндөн күнгө өзгөрөт. Ошондуктан деген дайыма деген сиз деген өзүңүздүн информацияңызды толуктап турушуңуз керек да. Анан дагы бир видео коем, достор. Людей не впускали в Мексику, а людей не впускали даже в американские консульства, когда у них были уже назначено собеседование. Бул деген телеграм каналдар жөнүндө азыр көптөгөн ошо келе тургандар телеграм каналдардан отуруп, анан кийин бири-бири менен информация бөлүшүп, ушундай кылып атышыптыр, достор. Бирок телеграм каналдардын дагы мындай боттору бар. Ошол боттор аркылуу деген сиз ошондой информация иштеп жатканыңызды көрсө, же кандайдыр бир информацияңыз телефонуңузда калып калса, ал үчүн дагы сизди Мексикага да киргизбей коюшу мүмкүн, же болбосо Америкага киргенден кийин өзүңүздө проблемалар болушу мүмкүн. Ошонун баарын эске алыңыздар. Мен деген бардык видеолорду описанияга коем. Ошол жактан деген баарын изилдеп таап алыңыздар. Мен бул жолду жакшы деп да айтпайм, жаман деп да айтпайм. Бул Америкага келүүнүн бир гана жолу, бирден бир жолу. Эгер ушунчалык эле Америкага келгиңиз келсе, өзүңүздүн өлкөңүздө ситуацияңыз жаман болсо, реальный кейсиңиз бар болсо, сиздин өмүрүңүзгө коркунуч келтире турган мындай ситуациялар болуп атса өзүңүздүн өлкөңүздө, анда, конечно, ушул жол дагы бир жол десем болот. Муну эч ким катпайт, эч ким сыр кылбайт. Бул деген открытый информация. Мен бул жерден эч кандай Американы ачып аткан жокмун. Бул деген болгон эле информация, бул жөнүндө баары айтат. Мен дагы сиздерге бөлүшүп айтып коеюн дедим. Мен айткандай, мен өзүм келердин учурунда деген өзүм дагы көптөгөн барсамбы, барбасамбы деген нерселерди аябай өзүм подавленный состоянияда болуп, стрессте болуп кеткен. Ошол стресстен деген чыкканга ошо мага орус блогерлер жардам берген, жана өздөрүнүн советтерин айткан. Анда только орус блогерлер болчу Америкада. Ошол, достор, ошондуктан мен ошо блогерствону баштагам. Бул мага эч кандай акча алып келбейт, эч нерсе кылбайт. Кээ бир жерден, конечно, реклама болсо, рекламадан акча кылышым болушу мүмкүн, бирок мен бул жерден эч кандай бир телеграм группаны реклама кылган жерим жок, же эч нерсени реклама кылган жерим жок. Мен реклама менен заниматься этпейм. Мен өзүм жумуш иштеп тапкан акчам өзүмө жетет. Альхамдулилля. Ошого деген сиздерге жөн эле информация берип коюу катарында гана мен ушул видеолорду снимать этем.
Ошол достор, эгер деген менин эмки темам деген ушу мен кантип келгем Америкага, ошол жөнүндө болмокчумун, ушул жөнүндө айтып берейин деп чечтим. Мен келердин астында өтө стресске кабылгам. Ошол стресстен кантип чыккам, эмне кылгам, ошол жөнүндө эмки тема болмокчу. Ал эми бардык билүүчүлөргө кантип Америкага, Мексикага келүү жолун билем дегендердин баарына деген ссылка в описанияда бардык видеолорго шилтеме коюлган. Ошоктон барып көрүп алыңыздар.